Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу Бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Hazır Kuday olsa bu jakta dagы bir ejekелерибиз бар, эмекелерибиз бар. Бул жактан да кабар алган жатабыз биз. Кудай буйрса, бул Индияда кыргыздын ушул ынтымагы дегендеги эзелтен каныбызда жашап келген. Мына ушул Кудай буйрса, сүйүнүч менен bir atadan bir eneden töröldü. Урматтуу бир туугандар, биз келип калганбыз дагы ордошубуз менен бир тууганыбыз менен жакындан кабар алайлы деп, азыр бул жердеги Кыргызстандан тартына даба издеп келген ар бир тууганыбыздан кабар алып, жеринин акыбалы менен таанышып, кандай мисалы акыбалдар болгондо тууралуу кенен отуруп сиз менен бүгүн эл менен амандашып, саламдашып, анан сиздерден бүгүн канчалаган бир туугандардын кол сунуусу, алардын мээримдүү мекендештерибиздин салымы менен биз ушул жердебиз. Бүгүнкү күндө ушул бир туугандарыбыздын өтө чоң коркунучта турган дартына даба таап отурганды өтө кубандырат да сүйүндүрөт. Анан ошол тууралуу кыскача отурайбыз, сүйлөшүбүз. Саламатсыздарбы ардактуу Кайрымдуу Бол каналынын жалпы көрөрмандары. Эгер эсиңиздерде болсо, буга чейин кийинде дагы болгон сапарыбыздын алгачкы материалы Зарылбек агабыздын абалын сиздерге тааныштыруу болду. Ал эми кийинки кезекте ошол агабыз менен биргеликте кеткен Дайырбек агабыздын акыбалы менен тааныштыруу үчүн бөлмөсүнө киргенибизде, тилекке каршы Дайырбек агабыз бөлмөсүндө жок. Себеп дегенде реанимация бөлүмүнөн чыга элек, бирок карындашына жолугуп акыбалы менен таанышуу менен биргеликте Дайырбек агабыз өзүн жакшы сезип жаткандыгынан кабардар болду. Мына биз бүгүнкү күндөгү ар бир аракетибиз Аллага маалым, кыймылыбыз бүт ар бир секундтун баардыгы Кудайдын буйругу менен, жердеги жансыз жалбырактын оңдон солго аударылышы Кудайдын буйругу менен деген. Ошон үчүн бул жерге да биз өзүбүздүн эле каалоо менен эмес, Аллахтын каалоосу менен келип отурабыз. Ошондон урматтуу бир тууган, менин жанымда отурган биздин карындашым, замандашым, мекендешим, ошол бир боорум, бир тууганым жанымда аман болсун. Ошол көзүн жалдыратып, өтө оор акыбалда, мындай оор дат менен, илдет менен чалдыгып турганын көзүм менен көрүп кантип отурам деп, каныбызда ушул нерсе бар экен, бир боорум, бир тууганым деген. Мен ушул жерден да баса берип айткым келет. Мына бир боорум деген сөз ата сөзү эзелтен жашап келет. Бирок бир боорум дегенди мен үстүртөн угуп койчу. Мына ушул жерден дагы далилдейбиз азыр. Мына караңыздар. Бир боорум деп кыргызда айтылган сөз эмне үчүн бир колум бир тууганым деп айтылган эмес, бир бутум бир тууганым деген эмес, бир көзүм бир тууганым деген эмес, бир боорум деген. Себеби бир боорду алмаштырыштык бүгүнкү 21-кылымда дагы кыргыз жетише элекпиз. Бул жетише элекпиз. Ошол менен алмаштырыш керек экенге. Мына ушул чет өлкөгө келип болгону өткөндө дагы бир мекендешибизди алып келгенибизде тынчтык тап жүргөндө бир тууганды койкага жаткыздык. Ошол операционныйга киргизгенибизде бир тууган бир боорду бөлүшүп алып жаткандыгын көзүм менен көрүп, мен ошондо көрсө ата сөзү бекер эмес турбайбы? Көрсө бир боорду ушинтип бөлүшөөрүн кыргыз эзелтен билген турбайбы? Даанышмандуулугунун себебинен, акылмандуулугунан аталарыбыз кылым картып, элибизди, жерибизди, мекенибизди коргоп, бүгүнкү чейин учубуз уланып келе турбайбы деген сөзгө ынанып, бүгүн дагы мына ушул жерде далилденип отурат. Бул карындашым Дайыр деген байкебиздин карындашы, бир тууганы. Дайыр байкем боор оорусуна чалдыгып, өтө оор акыбалда турган кезинде мынакей бир боорумду бергенге даярмын деген мына карындашым отурат. Мына ушул карындашым айтсаңар.
бул ооруларды илдет менен агам качандан бери чалдыгып, эмне себептен чалдыгып калып, анан кандай үйдөгү түйшүктөр болуп, анан сиз кандай себептен бул оорду беришликке мындай бел байлап, анан корккон жоксуңарбы, элдин көбү коркот экен. Майып болуп калам, анан эмне болуп калат депчи. Бул ойлор кандай болду? Саламатсыздар болсоңуз дедим. Сиздердин жатагыңыздар менен ушул жака келип, шпат алып кетип атабыз. Балким 9 жылдан бери ушу боорош менен болуп. 9 жыл ичинде аябай көп кыйынчылыктарды көрдүк. Үйдө болгон оокаттардын баарын саттык, печеньяларды алдык. Анан пересадка болгон үчүн бака келдик. Аяктан аябай эле даярданып келгем. Мен бир тууганым үчүн баардыгын жасайын депчи. Операциядан корккон жокмун, эч нерседен корккон жокмун. Бул да болсо Аллахтын буйругу. Буюрса жакшы чыкты. Байкем да жакшы. Сүйүнүп атабыз азыр. Өзүңүздү кандай сезип атасыз азыр? Азыр жакшы, аябай жакшы. Биякта врачтар да ушунчалык карайт экен, мерим менен карайт экен. Ошолордун эмеси менен аябай жакшы болуп кетейин деп аракет кылып кетсин да. Ошонусу аябай сүйүндүрдү. Ошон үчүн бат эле мындай туруп кеттим десем. Мисалы операцияга киргизердин алдында коркунуч болгон жок деп атпайсызбы? Эгерде мындай ойлор болгон жокпу? Эгерде ушул кадам азыр менин бере турган суроом бул көп кыргыздын эмесинде болуп турган суроо да. Мисалы мен ушул эмеге кирип көрүп анан мүмкүн кандайдыр бир коркунуч болуп, мисалы баспай калсам кантип, майып болуп калсам эмне болот? Эртең күнгө элестете албай ушундай күчө болду. Байкем айттым 9 жылдан бери ооруп, канча кыйынчылыктарды көрдүм. Мен андай нерсени ойлогом. Ал көргөн кыйынчылыктарды мен көргөн жокмун да. Анан баарына даяр болуп эле. Ага чейин канча алар консультациялар берди врачтар. Майып болуп каласың, башка болуп каласың деп. Бардыгына даяр болуп эле, Аллахтан гана сурап. Бизден врачтар айтып атты, биз болсо майып жок каласың деп. Бияктан келгенде. Бияктан консультацияларды өтүп атты, врачтар майып болуп калышың мүмкүн. Ошого даярсыңбы депчи. Психологически дайындап да? Ооба, баарына даяр болуп эле дедим. Чындыгында корккон жокмун. Балким өзү айтты, эми баягы донорду биринчи киргизип турбайм. Может, мен биринчи кирсем токтоп калам, коркконуман депчи. Сен кирип кеткениң үчүн айла жок, кирдим депчи. Мен аны билбейм. Ага жолуксам кирерден алдын жолуккан жокмун да. Ал илай бою же мага борор үйдү депчи, анан жолукпай эле кетип калдым. Мен азыр айтайын да, мисалы канчалаган бир туугандар бар бүгүнкү күндө ушул кесепеттин айынан өтө кыйын абалда туруп, даже ошол кадамга бара албагандыктын себебинен бир тууган бүгүн жер жастанып жатышат. Алар жер астында бүгүн сиздин дагы, биздин дагы боорубузду эмес, жүрөгүбүздү берейин десек дагы кечигип калган учурлар бүгүн бизде болуп жатат, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн бул жерде силер айтсаңар, ошондой кадамдарда, ошондой күн келеректе өзүңөрдөн кийинки азыр дагы келе албай, жете албай келейин деп аткан адамдар бар. Донор болоюн деп ар кандай ойдо туруп аткан адамдар бар. Ошолорго кандай кеңеш айтып, кандай айтаар элеңер десең? Аларга бир тууган үчүн бир тууган эместер деле бар. Карап коюшсаң, бир тууган эместер деле жүрөгүнөн ошентип ушундай кадамдарга таштайт да. Ар кандай адамдар бар. Коркуш керек. Бул дагы Аллахтын берген сыйносу. Баарына даяр болуш керек. Кудайым ыраазы болсун. Мына урматтуу бир тууган, бизде ушунчалык бир тууганчылдык, боорукерлик, бир тууган үчүн мындай денесинде чөнтөгүндө турган акчаны аяган бир туугандар бар бүгүн. Жок эмес. Ошол өзүндө турган оокатты бөлүшпөгөн бир туугандар бар. Жок эмес. Биз мойнубузга алышыбыз керек. Жок, бул жерде бир тууганды кантип жакшы көрөт экендигин далилдеп турган ошондой кыргыздын чыныгы кыздары, Курманжан Даткадай энелер көп болсун. Ошондой сөзүбүз менен эле мен сени жакшы көрөм бир тууганым деген эмес. Кооз сөздөрдүн бизге бүгүн кереги жок. Бизге мына ушундай чечкиндүү кадамдар менен эгер жакшы көрсөк, анда далилдейли. Ошон үчүн бүгүнкү күндө энебиз Курманжан бар, бирок уучугур эмес. Бүгүнкү күндө Курманжан эмне үчүн Курманжан деген эне болгон? Анткени ал өзүнүн уулун, элин ойлоп, мекенин, жерин ойлоп, уулун курмандыкка макул болгон. Ошон үчүн мынакей уул эмес, бүгүн өзүнүн жанын да тобокелчиликке салган биздин карындаштарыбыз катарыбызда тургандыгы бизди сүйүндүрөт. Патриоттуулук десе,
Чуркап барып эле кыздарды сабайга алып, улуу токмок алган бул патриоттулук эмес. Патриоттулук деген карындашыбызды калкалап, карындашыбыз бизге жөлөк болуп, мына ушундай өмүрдү сүрсөк, бул бирге берилген жашоо аалам да таттуу жашоону жашайбыз деген ойдомун. Мына урматтуу бүтөн ошон үчүн Кудай буйрса сизден ыраазы болсун жараткан. Эки дүйнө бактылуулугун берген болсун. Кимде ким ата эненин ыраазычылыгын тапса, ал Аллахтын ыраазычылыгын табат деген. Эгер Аллахтын ыраазычылыгын тапкан адамдар булар эки дүйнө бактылуулугун табат деген. Бул пайгамбар алейхиссаламдын сөзү. Мен ойлойм, сиздин бул кадамыңызга, мына ушул кадамга ата эненин ушунчалык жүрөгүнөн сизге аябай ыраазы болсо керек. Кудай ыраазы болсун. Эч убакта мындан кийин оорууда, илдет болбосун эч кимибизде. Кимде ким Дайыр байкенин ден соолугу жакшы болуп кетишлиги үчүн кол сунган болсо, эми баары аттарын атабай калсак кечирим сурайбыз. Бирок Кудайга маалым, кимдер берген болсо, кимде ким бир тыйынчалыктагы салым кылган болсо, Аллах аларга өз сыйлыгы менен сыйлаган болсун. Бул дүнү ахиреттин бактылуулугун берсин. Сиздер оорубаңыздар, эч кимиз оорубайт. Ак сүтүңдү бизге берген атене, бизе бүгүп таманындан өбөрмүн. Асказо бир тууганым, сенсиң багым, бек болсун дайым өмүр жаным, бек болсун дайым өмүр жаным. Bir tuğanım darağımdın tamırı, Dündügümden günde yağıp jarığı. Bizde baksa makal var ata sözünde, akçası çok kедей emес, maksatı çok kедей деген. Men bu makal аябай басым жасайм, көңүл бурам, анткени кыргыздын ар бир сөзү өтө терең маанини камтыган. Бул жерде биздин миллиондогон акчабыз жок болсо дагы биздин максатыбыз бар, биздин ынтымагыбыз бар, биримдигибиз бар. Тыйымдап чогулсак дагы мына ушинтип бул жака эптеп көтөрүшүп, эгер баса албаса каталкага салып алып, чуркап келип, жетелешип келип, көтөрүп келип, кайра жетелешип кетип атабыз. Бул дагы биздин кыргыздын улуулугу, баалуулугу мына ушундай болсо керек. Ошон үчүн миллиондогон мына азыр карындашым айткандай, миллионду, миллиардты чөнтөгүнө салып, бирок бир адамга пайдасын тийгизе албай өткөн адамдар бар. Бирок алардын катарында чөнтөгүбүздө 100 сом болсо да бөлүшүп, Кудай ыраазылыгын таап, бул ааламда бактылуу жашаш насип этсин. Анан мына могу жерде карындашым, бир маселе, биз ачык айкын иштегибиз келебиз. Эгерде менин кемчилигим болсо, менге айтсаңыз, Азамат байке, ушул жерде ушундай кемчилигиңиз болуп жатат. Ушул жерде биз сиздин ушул кемчилигиңизден биз кыйналып калатабыз десеңер, мен кемчилигимди оңдогонго даярмын. Капачылык жок, анткени мен ушундай принципте жашайм. Экинчиден, ушул жака келгенде да мисалы Мухаммад Ахтар, биздин өкүлчү, Истияр, ошол эле Вивеквич, ошо доктор. Ушул сыяктуу ушундай бияктагы адамдардын кызматынан бир кечирип келбей коюп, бир кандайдыр бир үзгүлтүк болуп, күттүрүп, кыжааттык кылган мындай эмелер болсо, ачык эле айтып койсоңуз биз оңдонобуз. Эгерде айтсаңыз, биз айтып ошол жагын түздөйбүз да. Жок, андай нерсе болгон. Мен аябай ыраазы болуп кеттим, анткени ушунчалык кыйналып жаткан учурда түндө чыгамбы, түндө 12 болуп, бирдеби келип, кабар алып, жакшы сөздөрдү айтып, мындай үмүт менен кетишет да. Ахтар. Ахтар, башкалар. А врачтар болсо каждый день келип, кандайсың, жакшы сөздөрү менен гана айтып туруп, анан кезде бизде андай эмес басында. Биякта ушундай сүйүнгөм да. Кудай буйрса. Жакшы болгон, мындай үмүт кылат келсин. Бүтүндөй кыргыздын атынан Ахтар ыраазычылык билдирет. Бүтүндөй кыргыздын атынан. Низкий поклон. Алла разы болсун. Рахмат. Allah sana gelsin. Рахмат Ахтар. Ömür canım, az kaldı